Тоғыны мекендеген Кыргыз жұртчылығыбыз. Эзелтен Кыргыз қағанаты мөңгүнүн суусун жуткан ел, мөңкүтүп кулун туткан ел. Биз сиздерге сөз кылып кетчү, улуу жибек жолубуздун ал жагы Кытай, Тажикстан, Улуу Памир бир нече чет жага мамлекеттерди байланыштырган улуу жибек жолубуздун учурдагы Башбулак айылында сиздерге сунуштап жаткан Каганат чайканасында Кыргыздын улуттук нукура даамдуу тамактары ар убакта сиздер үчүн тартууланмакчы. Сиздер көрүп турган мына кадимки Алай ош жолу, Башбулак айылы, петролиум май куючу жердин жанында Каганат чайканасы жайгашкан. Келип, эс алып кетиңиздер, сиздер күткөн тамактын бардык түрүн даярдап беришмекчи. Карагата көзүңдөн ширин Бир айта кетчү нерсе, бүт Кыргызстанга белгилүү болгон Оштун самсасы, анын ичинде Мырзалимдин самсасы, ошол Мырзалимдин самсасы ушул Каганат чайканасында сиздер үчүн жабылып жатат. Ал жерден кезек күтүп убактыңыздарды кетирбейли, түп-түз Каганат кафесине келе берсеңиздер болот. Өз учудан жадасаңыздар, тынчыраак отуруп эс алабыз десеңиздер, бул жакта кабиналар дагы бар экен. Каалагандай эс ала берсеңиздер болот экен. Бул жак биринчи кабина. Ичине кирип көрсөтпөй эле коеюн, сыртынан эле бир көрүп алыңыздар. Жылуу отоплениясы менен кышында келип эс алып отурсаңыздар болот экен. Бул биринчи кабина. Өзүңүздөр көргөндөй, бул экинчи кабина. Кабиналар кеңири экен. Төртүнчү кабинага кирдик. Бул жак бешинчи кабина. Бул жакта эс алып отурушат. Бул жактагы жылуу. Аябай ыңгайлуу. Эс алып отурсаңыздар, эс алып кетесиздер. Сиздер ашка заказ кылдыңыздарбы? Жакшы эс алыңыздар. Бешинчи кабина бул жак. Мына ушундай туугандар. Сиздерге ыңгайлуу, ар дайым келсеңиздер, сиздер үчүн эшиктер ачык. Урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде сиздер бул жерге эс алууга келип калсаңыздар, араңыздарда бильярд сүйүүчүлөрү болсо, бул жерде бильярдный залы дагы бар экен. Ушул жерге кирип, бильярд ойноп, шериңиздерди жазып кетсеңиздер дагы болот экен.